Эми бул амфитеатрды салганга көчмөндөр оюну түрткү болду. Былтыр кыргыз эли президентибиз баш болуп жакшы уюшкандыкта көчмөндөр оюнун өткөрбөдүкпү. Ошол оюндун өткөргөнүнө биздин Кыргызстан чоң реклама болду. Быйыл миллиондогон туристтер келди. Алыскы мамлекеттерден келди. Ошондой бизге экономикабызга ошондой туристтер келгени жакшы. Ана мындай карап көрсөк, көчмөндөр оюнда жанагы ырчылар, манасчылар, айтыш, фольклорный пенияга бир ушундай бир жай керек болуп калды да. Анан биз керексиз Ташкул Жанузакович болуп мен кеңешип, ошондой бир мынакей Грецияда бар, Турцияда бар, Италияда бар. Ошо таштардан салынат. Анан биз ушул жерге таштар көп болчу да ушул жердин. Ошо таштарды бир үйүп, ушундай бир амфитеатр көлдүн жээгинде салалы деп, ушул амфитеатрды быйыл биз 3 айдын ичинде биздин мынакей куруучулар, ушу жергиликтүү балдар, Боз Теренин жаштары, башка региондордон келип, ушу 90 күндүн ичинде ушул амфитеатрыбызды бүтүрүп, элге тартуулап жатабыз.